Слово пацана деген сериалды уктуңузбу? Не перевариваю. Пацан деген илгери мындай болчу. Дестир кезинде зоналарда обязательно, конечно, чоңдору борлор болчу. Азыркы Көлбаевдей болуп, маркум Көлбаевдей болуп, Көлбаев жакта болуп, коммерсант болуп, акча саап коюп анан өстүрмөгө чыкканда коркчу да болуп. Азыркыларын шпана деп коет. То есть бул бордо кийгили мастер да. Ошо шпана деген боржулар да, блатнойлор. Зоналарда, кысталуулар. Азыр шпаналарда талкап жоготуш керек, баарын талкалаш керек, ал. Шпананын түрү калса ал кийин вор болосуз деп чыгышат. Жоготуш керек ал. А жана сиз айткан слово пацана деген бул эстергесин понятиясы. Ошо эстерде, эстергесинде да вор болгон. Ал кезде шпана айтчу, пацан деп койчу. Пацандар деп. Койт 50 кишилер пацан болчу. Ошо кезде эстердин зоналары. Ошо кезде пацан менен азыркы шпана берели да, берели. Ошо кезде аны мен пацан дегенде окканда итигемге деп көргөн эмесмин. Бирок ошол аябай абсурдный болуп турган анан слово пацана деп. Бул слово пацана деген бул слово зека дегенде түшүнүктүү болчу. Ошол атасын окканда көргүм келген жок.